Бестурган Сузак райондук төрөт бөлүмү 2 айга убактылуу жабылды. Анткени мында капиталдык ремонт иштери кызуу жүрүүдө. Буга чейин аталган бөлүмдүн шартына нааразычылыктар көп болчу. Күнүнө 20дай төрөт катталган райондогу бул мекеменин эми 2 айга ишмердүүлүгү токтоду. Анткени кыш мезгили келгенде мында капиталдык оңдоо иштери башталды. Ага ылайык кошумча койкалар коюлуп, негизги бөлмөлөр кеңейтилет. Буга чейин төрөт үйүнө келгендер шарты начардыгын айтып, даттангандар көп болчу. Ремонт иштерине бардык дуалдары, полдору, потолоктору, ошол эле кезде зымдары, токтору, суу түтүктөрү, канализация дейбиз, ошол эле кезде мындайча айтканда ажатканалар ичиндеги бизге келген төрөт бөлүмүнө келген аялдарга бир жакшы бир условия түзүп берүү. Ремонт иштерин баштаганга зарылчылык бар беле, мүмкүн жайда кылсаңар болмок беле ушул нерсени. Жалал Абад областык төрөт үйү дагы ремонтко муктаж болуп турат, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Жаңы имарат курулуу астында турат. Эгер жайга кала турган болсок, Жалал Абад областык төрөт үйү жаңы имараты курулуп, ал дагы ремонт болсо, анда элдерибиз кайда бармак. Урайындагы больница эми ремонт экен. Ошака карайбыз, барып колхозунан келдик өзү. Мананан келдик, приемга алышты. Эми күтүп атабыз да, сүйүнөбүз ошо. Кече Сузакка бардыңыздар беле? Ооба, кечинде барсак эми экен жабык экен. Эртең менен бияка келдик да. Райондук төрөт үйү убактылуу жабылганга байланыштуу мекеменин ишмердүүлүгү октябрь айылындагы жана облустук төрөт үйүндө уланууда. Мындан улам алыстан келген жарандардын жолу дагы да узарууда. Сузактын нерсин жалта кылбай ремонтун, жакшы болот эле. Ушуктан бери ысыкта отурсак жалта кылбай нааразы. Анан ичине кирип турушкан мүмкүн эмес экен бул. Бүт облустун калкын тейлеген бул мекемеде учурда төрөттүн саны көп. Орун жетиштирүү кыйынга туруп жатат. Ансыз да буга чейин орундуктар жетишпеген мекемеде төрөт бөлүмдөрү, палаталардын таңкыстыгы күч болчу. Учурда 9 ымыркай жаткан жерде 30дай бала каралууда. Наристелерди жандандыруу бөлүмүндө эле бир медайым 8 ымыркайды кароого аргасыз. Райондук төрөт үйүнүн кызматкери жана атайын жабдыктар бөлүнгөнү менен алда аздык кылууда. 9 эле бала жаткан жерге мына бүгүн 16-17 бала жатат. Ушунун бардыгы нагрузкада. Медсестра не успевает, врач не успевает, место жетпей калышы мүмкүн. Бизде 9-10 балага рассчитанный аппарат, ИВЛ, СИПАП аппараттарыбыз бар. Эми биз бала келгенден кийин биз таштап кое албайбыз. Баарын иштешибиз керек, кылышыбыз керек. Колубуздан келишинче жардам беришибиз керек. Бирок эми Сузак аракет кылыш керек эртерээк бүтүргөнгө. Или какой-то өзүнүн бир койкасын ачышка аракет кылыш керек, чтобы балдардын выживаемости жакшы болуш үчүн булар баягы жакшы уходду требует этет. Эгер жакшы, как положено уход болуш үчүн 1 медсестрага 3төн эле бала туура келиш керек. Азыр кандай болот? Азыр мына 1 медсестра, вот 2 медсестра мына жерде 8-9 бала болот ушундай. Сузактан акушеркалар иштеп атат, родзалдын 2 пост иштеп атат, приемный иштеп атат и санитаркалар иштеп атат. Бүгүнкү күндө Октябрьскийде 25 койкага эме болгон. Төрөткө эме организация этилди да. Мурда 20 ушундай койкасы бар экен, азыр 10 койка болушу 20-30 кылып эме кылат. Анан кийин бул жерден ал жака жөнөтүш үчүн эме баягы бир келди, Сузактын эмелери менен бирге реамобиль, Сузактын реамобиль ушул жерде турат. Эгер биз сортировать этебиз, баары жакшы болот болсо биз Октябрьскийге жөнөтөбүз. Сузак райондук төрөт бөлүмүндө акыркы жолу 2016 жылы капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Төрөт үйү 65 орунга ылайыкташкан. Оңдоп түзөөдөн кийин 2 операция бөлүмү жана кошумча орундуктар кошулат. Ал үчүн жалпы 13 миллион сом бөлүнгөн. Каражат Саламаттык сактоо министрлигинен, облустук жана райондук өнүктүрүү фондунан каралган. Кошумчалай кетсек, Сузак райондук төрөт үйүндө акыркы 11 айдын жыйынтыгы менен 4,5 миң төрөт кабыл алынган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.